Бишкек шаардык кеңеши коомдук транспортто жүрүү акысын көтөрүү боюнча атайын токтомдун долбоорун иштеп чыккандыгы тууралуу маалымат мэрия тараптан таратылды. Анда тийиштүү документте шаар бийлигинин алдында түзүлгөн жумушчу топ тараптардын кызыкчылыгын эске алуу менен даярдаганы айтылат. Долбоордо муниципалдык автобустар менен троллейбустардын жүрүү акысын 11 сомго, менчик кичи автобустарда жүрүү акысын 15 сомго көтөрүү сунушталууда. Бул боюнча шаардык транспорт башкармалыгынын башчысынын орун басары Эмил Оңкоев төмөнкүлөрдү маалымдайт. Согласно данной Бул жагдай боюнча түзүлгөн комиссия жол кире боюнча бир топ иштерди алып барды. Бардык тараптардын оюн уктук. Ошол эле жүргүнчү ташуучулар ассоциациялары, транспорт башкармалыгы, маршруттук унаалардын айдоочулары жана албетте коомчулуктан атайын өкүлдөр болду. Ал жерде бардык сунуштар киргизилди. Бирок бул дагы чек эмес. Эми аларды жалпы корутундулап экономика министрлигине жөнөтөбүз. Андан соң шаардык кеңештин депутаттары карайт. Колдоо тапса гана айтылган тариф кабыл алынат. Документте Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары жол кире акыркы жолу 2012-жылы кымбаттаганын, андан бери элдин кирешеси өскөнүн, азык-түлүк жана башка товарлардын баасы көтөрүлгөнүн жүйө келтирилгени көрсөтүлгөн. Ал арада шаардык кеңештин төрагасы Жаныбек Абиров долбоор шаардык кеңеш тараптан иштелип чыкпаганын жана аны менен азырынча шаардык кеңеш тааныша электигин социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу айтып, элге кайрылуу жасады. Добрый день, уважаемые горожане. Урматтуу шаардыктар, азыркы тапта жол кире боюнча социалдык түйүндөрдө катуу талкуу болуп жатат. Жана дагы бул жерде жалган маалымат Бишкек шаардык мэриясы тараптан таратылып жатат. Анда жол кирени көтөрүү боюнча долбоор Бишкек шаардык кеңеши тараптан даярдалган айтылат. Биринчиден, долбоорду биз демилгелеген жокпуз. Экинчиден, жол кире боюнча документ шаардык кеңештин колуна тие элек. Биз таанышкан жокпуз. Жыйынга дагы алып чыга элекпиз. Үчүнчүдөн, экономика министрлигине жөнөтүлгөн анализди дагы көргөн жокпуз. Расмий эч кандай кат келе элек. Урматтуу Бишкек шаардык мэриясынын маалымат кызматы, элдин башын айлантып жатасыңар. Мен тариф маселесин жаңы келе турган депутаттар карайт деп ишенем. Шаардык кеңештин дагы башка депутаты жол кирени көтөрүү менен маршруттук таксилердин айдоочуларына дагы бир катар талаптар коюлушу керек деген пикирде. Негизги максат элди коомдук унаа менен камсыздоону жакшыртуу жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо экендигин шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов айтууда. Ошол жердеги орундуктардын ошол маршруттук таксинин ичинде кенен жана таза болушу биринчи ирет. Жана ошол автотехниканын канчалык коопсуздук жагынан текшерүүдөн өткөн, жүргүнчүлөргө баягы коопсуздук жагынан жооп бере турган болуш керек. Үчүнчүдөн GPS системасы кириш керек. Себеби ал өзүнүн маршруттук жана каттамындагы линияларды өзгөртпөстөн туура жүрүү. Ошондой эле жанагы автотехниканын ошо чыккан жылы, экологияга канчалык коопсуздугу жана Евро 5 деген стандарттарга жооп берип, ошол шарттардын баардыгын аткарган гана техника шаарда иштеш керек. Бирок Аматов белгилеген талаптар аткарыларына шаардын жашоочулары ишенбейт. Ошол эле кезде шаардыктар алган айлыгы же пенсиясы 15 сомду көтөрө албай тургандыгын айтып келишет. Экономисттер дагы кызмат көрсөтүүнүн баасы калктын жашоо минимумуна жараша эсептелип, анан көтөрүлүүгө тийиштүү эсептешет. Бирок Кыргызстанда акыркы 10 жылдан бери айлык акы сезилерлик жогорулаган эмес. Бул жагын алганда жол кире менен маянанын ортосунда чоң айырмачылык пайда болуп калганын экономика илимдеринин доктору профессор Кубанычбек Идинов белгилейт. 15 000 айлык менен мугалим ошо бир айга жашаш керек да. 15 000 айлык менен эгер айылда мындай этсетти айылдан алып тамак иштетин алып турсаң жашасаң болот. Мунун барысы жеке менчиктеги бир компаниялардыкы. Алар ошо арендасын улучу канча айлыкка кошкондо кыскартсын. Ошонун эсебинен тигилерге айлык мисалы эмени көтөрсөк болот, водительдердикинчи. Мисалы мына арендаң айына, скажем, күнүнө 1000 сом деп коелучу, күнүнө 1000 сомго тапшырасың деген болсо 1000 эмес, мындан ардабай 800 сомдон берип тургула, 20 сому силерге күнүгө добавка деп кошуп койсо, бул жакшы нерсе да. Анткени менен шаардык бийлик элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырат. Анткени эми калктын чөнтөгүнө карап сунушталган ба экономика министрлиги тараптан анализ жүргүзүлөт. Айдоочулар болсо өз анализинде бүгүнкү күнү шаар ичинде эл ташыган кичи автобустар ар бир жүргүнчүнү ташууга 13 сом 40 тыйын туура келет деп көрсөтүшкөн. Бул күйүүчү майдын, электр энергиянын, унаа тетиктеринин кымбатташына байланыштуу деп түшүндүрүшкөн. Эске салсак, январь айында Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары тарифти көтөрүү талабы менен акцияга чыгып, эгерде сунуштар аткарылбаса, иш таштай турганын билдиришкен эле. Маалымат иретинде айта кетсек,
шаарда жалпы 39 жеке фирма бар, алар 99 маршруттук багыт боюнча кызмат көрсөтөт. Учурда Бишкекте мэрияга караштуу транспорт башкармалыгынын 140 троллейбусу, 110 автобусу күн сайын жумушка чыгып жүргүнчүлөрдү ташып турат. Мындан сырткары жеке фирмалар аркылуу 20га жакын автобус калкка кызмат көрсөтүүдө. Чолпон Бейшилен кызы, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.